Тамак жасаганда адам негизи өзү ачылат экен да. Анан баардык ата эне өзүнүн балдарын колдобойт экен да. Бишкекте мүмкүнчүлүк көп. Көзү ноондай болуп, коркуп, ырда албай, тердеп, өзүнүн жашоосун өзүбүз кооздобосок, бизге эч ким жардам бербейт. Жасабасаң эчтеке болбойт. Эч ким өлүп калбайт, ачкадан өлбөйт. Бактылуу бала бул бактылуу үй бүлө. Бактылуу бала бул энеси бактылуу болсо гана болот. Достор, менин YouTube каналым катталуучулары, атыжөнүм Назира Бердиголова, менин YouTube каналыма кош келипсиздер. Дагы бир жолу айтам, подписка бөлүмүнө кирип подписаться деп жана комментарий калтырып лайк басууну унутпаңыздар, анткени биз жакында аябагандай кызыктуу материалдарды жүктөйбүз. Достор, сиздердин суранычыңыздар боюнча сиздердин ар бир комментарийиңиздерди мен окуймун. Ошол бир комментарийдин арасында Назира эже, мен айылдан жазып жатам, атын унутуп койдум. Сиздерден суранат элем, Асман Кидстеги эле Асман долбоорунун негиздөөчүсү Дарика Асылбашева айымдан интервью алып бериңиздерчи деп сурангансыздар. Мына сиздердин суранычыңыздарды аткарып, бүгүн биз сулуу айым Дарика Асылбашеванын эжекенин үйүндө коноктобуз. Саламатсызбы? Арыбаңыздар. Кандайсыз? Жакшысызбы? Жакшы. Ден соолугуңуз жакшыбы? Аябай жакшы. Үйүмө кош келдиңиздер. Рахмат сизге. Биздин программабызды көрөсүзбү? Жакында көрдүм, мага аябай жакты. Жана кээ бир рецепттерди жазып алгам. Эмнеси менен жакты дам программасы? Биз тамак жасаганда адам негизи өзү ачылат экен да. Анан сиз суроо бергенде ошо адамды башка тараптан билип калат экенсиң. Мага ошонусу жакты аябай. Анда бүгүн биз сиздин ашканаңызда коноктобуз. Бүгүн эмне тамак жасайбыз? Бүгүн биз жайкы меню менен тамак жасайбыз. Эшикти аябай ысып тургандыктан ошол жеңил тамак жегим келет да. Анан менин фирменный супум бар. Фирменный суп жана салат, японский суп деп аталат. Анда япон ашканасына саякат кылып турбайбызбы? Ооба, мен Японияда болгон эмесмин, бирок бир жолу мен ошол супту жегенден кийин аябай жагып калган. Ошо рецептин артынан кууп таап алып, ошондон кийин азыр конок келгенде ошону биз дайым жасайм да. Менин балдарым аябай жакшы көрүшөт. Бул суп балыктан жасалат негизи. Балыктар, жер жемиштер, анан соевый суп, анан полезный болуш үчүн мен кичине нут кошуп коем. Анан ошол япон ашканасынан водоросли деп коет. Ошол водорослинен. Водорослин аябай пайдалуу болот. Акта көптөгөн микроэлементтер бар. Анан негизи ошол суп мага эмне үчүн жагат? Анткени ал жеңил жасалат, бат жасалат. Анан аябай пайдалуу. Анда келиңиз, баштайлы. Мен эмне Ооба, сиз болсо турап берсеңиздер. Балыкты асып коебуз, кайнай берсин. Анан башка кастрюлга жер жемиштерди кайнатып коебуз. Ошондо алар бат бышат жана даамы башкача чыгат да. Кандай турган болуп атабы? Тура эле? Кандайсыз? Эмне кылып жүрөсүз? Эмне багыттарыңыз бар? Жакында эле ушул Асман Кидс долбоорунун менимче канчанчы сезон өткөрдүңүздөр? Kids долбоорунун 2-чи сезонун бүтүрдүк. Жакында финал болду. Азыр финалдан кийин эс алып турабыз. Аябай чоң проект болду. Көп балдар менен иштеп, жана ошол финалда аябай чарчаптырбыз да. Көп нерв кеткен го. Деги эле ушул карантинден кийин кайра иштөө, кайра команданы чогултуу, ушундай долбоорду уюштуруу оор болсо керек э? Биз карантинде эс алган жокпуз. Карантин убагында биз 1-чи сезонду баштап калдык. Анан башында биз кастингди мартта жарыялаганбыз. Анан карантинге жабылат экенибизди билген эмеспиз да. Анан ушинтип жабылгандан кийин, ковид болуп аткандан кийин биз иштейлиби, кантебиз деп ойлонуп, анан кичинекей наристелер балдар бизге чалып, жаппагылачы проектти ушу кастинг жарыялагандан кийин жаппагыла деп бизди аябай суранып, биз ушинтип жапкан жокпуз. Бирок бардык ошо саламаттыкты сактоо менен биз акырындап бир-бирден чакырып, репетициялап, ушинтип 1-чи сезонду өткөздүк. Жабылган жокпуз. Ошондуктан биринчи сезон бүткөндөн кийин бизге ушунча көп балдар жаза баштады да. Бизди ошо биз дагы катышат элек, экинчи сезону качан болот деп.
Анан аларга да жок дей албай, биз экинчи сезонду да дароо баштадык. Дайкайым, айтсаңыз, Асман Киз долбооруна катышуу үчүн кандай сапаттарга ээ болуш керек? Бизде айыл электен көргөн көп инсандар бар, алар жолдорун билбесе керек, кандай таланттуу балдар катыша алат. Балким биз билбеген таланттар, биз билбеген, мисалы үчүн Кайрат Пиримбердиевке окшогон, Мирбек Атабековго окшогон таланттар айылда жатат. Балким сиздин долбооруңуз аркылуу биз аларды Бишкекке алдыра алабыз. Ооба, биздин долбоор дал ушундай балдар үчүн негизделген. Анткени ар бир азыр улуу артистти сурасаң, алар айтышат да, биз башында эмне кыларыбызды билбей жүрдүк деп. Телевидение кантип чыгабыз, сахнага кантип чыгыш керек, өзүн кандай алып барыш керек. Анан мен ушул сферада 15 жылдан бери иштеп келе жаткандыктан дайыма ушундай проблеманы көрүп турам да, байкап турам. Биздин артисттер өзүнүн сахнада өзүнүн кармашын, анан ошо сахнага кандай чыгыш экенин билбейт экен да. Бак кээ бирлер айылдан болсо, эч ким үйрөтпөсө, кандай бизде качественный, сапаттуу шоу-бизнес болот. Ошондуктан биз ушул проектти негиздегенбиз. Анан биздин проектте обязательно бардык региондордон биз кастинг кылабыз. Биринчи этап бул видео кастинг. Биз КТРКдан да жарыялап, бардык соц тармактардан жарыялап, аларды видео жөнөтүүгө суранабыз. Видео жөнөткөндөн кийин биз аларды бир сыйра угуп туруп, анан экинчи кастингдин экинчи этабы болот. Ошондо аларды шаарга чакырабыз. Ошондуктан бизде ошол видео биз аябай көп кабыл алабыз. Анткени кээ бир балдар даже ата-энесине айтпай, өзүн тартып бизге жиберишет экен да. Бирок бир өкүнүчтүүсү бар. Бардык ата-эне өзүнүн балдарын колдобойт экен да. Ошонусу аябай өкүнүчтүү. Анткени биз кээ бир балдарга чалып, келгиле касттан өттүңөр десем, мен мисалы Ошто жашайм, силерге бара албайм, ата-энем жибербей жатат, ырды эмне кыласың, ушундай отказдар болгон да биздикичи. Анан ошонусу өкүнүчтүү болуп атат да, анткени сен бала таланттуу экендигин көрүп турабыз да бизчи. Анан ата-энеси аларга ишенбейт, анан уруксат бербейт экен. Бирок 100% эмес, ошо мындай айтсак 10 же 20%га жакын балдарга ошол ата-энеси уруксат бербейт экен. Ушунча жылдан бери Асман Кизди негиздеп келатасыз, айтсаңыз, кайсы региондо таланттуу балдар көбүрөөк экен? Аны айта албайбыз. Ар бир региондо бар, мен айта албайм, бирок биздин статистика боюнча биринчи проектте негизи Бишкектен эле балдар келишкен. Анан экинчи сезондо бизде Аксыдан, Кочкордон, Караколдон, Баткенден келишти. Статистика боюнча биздики Бишкекте келе. Бирок бул Бишкекте таланттар көбүрөөк экендигин билдирбейт. Бишкекте мүмкүнчүлүк көп. Анткени региондордо бир да мугалим, вокал мугалими жок экен, билесиңерби? Жалал Абадта жок, Нарында жок. Бизде музыкалык училище Ошто гана бар. Анан Караколдо 2-3 музыкалык мектеп бар экен. Бирок көптөгөн региондордо бир да вокалдан мугалим жок экен. Сабак берген, э? Ооба. Ошондуктан ырдагандар көп. Бирок алар ошо алардын образованиясы жок болгондуктан алар кичине өспөй жатат да. Бишкекте мүмкүнчүлүктөр көбүрөөк болот. Ошондуктан Бишкектен негизи ошол ооба биздин проектти жеңгендер бул Бишкектегилер болуп атат да. Бир эле бишкектиктер бул экинчи сезонуңуздарда кайсыл регион жеңди? Бизде Амина деген кыз жеңди. Бишкектик кыз, микрорайондо жашайт, музыкалык мектепти бүткөн, аябай сонун кыз, ушундай таланттуу. Аминанын ушундай бир жери бар, мен айтып кетким келет. Башына келгенде аябай өзүнө ишенбеген. Эптеп эле биринчи турду өтсөм эле деп келген экен да. Аябай жабык кыз болчу. Камераны койсоң жүрөгү, көзү ноондай болуп, коркуп, ырдай албай, тердеп, аябай кыйналып ырдачу да. Анан биз аны аябай колдоп, Амина молодец, сен мындайсың, кана билеп көрчү, кана мындай көрчү десең, аны силер өзүңөр байкасаңар керек, ошо проекттен карасаңар, биринчи турда, анан акыркы турда Амина кандай ушунчалык качуу бийлегенин көрсөңөр, ата өзүнүн энеси аябай таң калыптыр да, менин кызым ушундай бийлей алабы депчи. Балдар менен иштешүүдө кандай кеңеш бере аласыз ата-энеге, айтсаңыз? Келечек жакшы эле өсүп келатат. Мага жакканы алар жабык эмес да, коркпойт. Мисалы биз улуу вокалисттер менен иштегенде Асманда, алардыкы көпчүлүгү көп психологиялык проблемалар бар экен да, көбөйлөр.
Анткени алар ушунчалык өз-өзүнө ишенбейт, ушунчалык коркуп турушат да, билбейм, буну кийбейм, тиги ойлойт, буну ойлойт депчи. А кичинекей балдар коркпойт экен. Мисалы, мен айтып атпаймынбы, башка балдар дагы. Кана билесем, билеп көрөйүн. Кана мына ырдырдасаң, макул, өзүн-өзүн коркпойт да. А улуулар болсо өзүн-өзүнө рамка коюп эле, анан чектөө киргизип алат. аябай көп чектөөлөр. Ушунчалык мен таракандар деп коем да, ошо таракандарды эле фестиваль кылып, алар вообще өзүнө ишенбейт экен да, улуулар. Вот мен ошондон таң калдым. Маданиятта жүргөн адам, ошол сахнада жүргөн адам ошол чектөөлөр болгондо өзүн эркин кармай албайт да. Анан ошондуктан алардын чыгармаларынын сапаты дагы анча эмес болот деп ойлойм. А балдарда андай жок. Мага аябай жагат да ошо биздин балдар. Бирок аларга көрсөтүп туруш керек экен да. Аларга пример көрсөтүп турсаң, мындай кылсаң жакшы болот, мындай кылсаң жана чектөө эмес, мындай уровень деп коебу, аларга көргөзүп турсаң, алар жакшы иштешет жана ошону аткарышат. Анан мен ойлойм, ушинтип биз балдар менен дайыма иштеп турсак, биздин негизи шоу бизнестин, анан сахнанын, ушу маданиятыбыздын деңгээли да көтөрүлөт депчи. Асман проекттен эмне күтсөк болот келечекте? Биздин проект негизи долбоор Асман проект деп аталат, анткени биз вокалга гана басым кылбайбыз. Биринчи 5 биздин сезонубуз вокалдуу болгон, бирок келечекте биз Асман Dance, Асман талант дегенди чыгаргыбыз келет. Ооба, ошого умтулабыз. Так, Назира, биз баарын турадык. Азыр баарын бир кастрюльга салып туруп, кайнатабыз. Ооба, бир сыйра кайнатып. Анткени буну даамы чыгып кетпесин деп отдельно кайнатабыз. Балык батылычып кетет. Ооба, балык баарын сиңирип алат. Так, Назира, биз балыкты кайнатып атабыз. Жана жер жемишке нутту кошуп коелу. Нутту буга чейин мен 2-3 саатка сууга чылап койгом. Ооба. Азыр анда салатты баштап берели. Мен эмне алайын? Так, буну крабовый палочканы ачып туруп, кубик, чоң кубик менен тураса болот да. Бул салатты мен жалкоолор үчүн салат деп айтып коем, ооба. Анткени бул аябай жеңил жасалат жана бат. Анан жайында ушундай жеңил болгондуктан ошол менин балдарым аябай жакшы көрөт да бул салаттычы. Консервированный ананасты, кээ бирлер кусочками болот, бул меники кружочками экен. Буну дагы крупный кубик менен турайбыз. Ашканада кандай айыңыз, Дарига айым? Ой, мен 17 жылдан бери келин болуп жүргөм. Ашкананын баарын билем. Бирок акыркы жылдары ушунчалык билбейм, чарчаганбы же жумуштанбы, кыздарым да чоңоюп калды. Азыр ашканага анча да көп кирбей калгам. Негизи үйдө кандай тамактар көбүрөөк жасалат сиздерде? Биз бат жасалган тамактар. Манты, оромо, бешбармак деген билбейсиздерби? Бешбармакты биз тойлордон жейбиз. Манты, оромолорду мен даяр мантыны сатып жеген жакшы көрөм, жана замороженный. Бирок жакшы сапатындагы ушул домашний мантыга окшогон. Бирок өзүбүз биз көптөн бери мантыбыз жасай элекпиз. Анткени бул көп убакыт алат. Мен азыр убакытты аябай ушуну санап калдым да. Аябай время деньги деп койгондой. Сааттап атасыз убакыт. Ооба. Көбүнчө убактыңызды эмнеге бөлөсүз? Мен көбүнчө бул жумушка. Анан жумуштан келгенден кийин мен ушинтип ашканада жоголуп кетпегенде болуп, балдар менен отуруп, кичине жака-жака конокко көп барабыз, бизди көп чакырышат. Бирок негизги бул жумуш. Билишимче, той аштарга, шемне, дос күтүү деген сизде жок экен. Эмнеден улам? Убакыт тардыгынан. Анткени биз мисалы чоң проекттер жасаганда мен негизи ошо жумушта эртеден кечке жүргөндүктөн анан кечине келип чарчап келесиң. Анан ошондуктан мен өз убагымды жана той-пойлорго көп сарптабайм. Бирок барабыз, обязательно барабыз. Чакырса барбай койбогондо болбойт, бирок жөндөн-жөнгө конок чакырып, шеринелеп жүргөнгө мен ойлойм ушул убакыт көп кетет депчи. Кантип саласыз, мисалы үчүн? Балдар менен иштөө, чоң долбоорду жасоо, телевидение жаатында иштеген инсандар аябай жакшы билет да. Ал үчүн сиз дайыма энергия болуп туруш керек, дайыма аракеттин үстүнө жаңылануу дегендей кантип саласыз? Мен үйдө эс алганды жакшы көрөм.
Сериалдарды жакшы көрөм. Сериалдарды көрүп, ооба баарын кошо эле. Акыркы жолу кайсы сериалды көрдүңүз? Биз менин көрүүчүлөр менен бөлүшө кетсеңиз. Мен өзүм негизи Корея сериалдарды жакшы көрөм. Анан азыр эң популярдуу Penthouse деген сериал бар. Мен үй бүлө менен баарыбыз чогуу болуп көрөбүз. Мен ошол сериалдарды ушунчалык жакшы билбейм, мага ушу жагат да, мага азиатский сериалдар. Анан ошо эс алганда анан балдар менен тияка биз көп мисалы кафелерге чыгабыз, парктарга чыгабыз. Менин оюмча жана тойду 6 саат отурган ордуна эшикке бир жака барыш, анан балдар менен ошо убакыт өткөзгөндө бул пайдалуураак болот го депчи. Жок, негизи биздин тойлор аябай оор келет да, анткени 6 саат отурасың тамак жеп. Анан эртең менен жумушка чарчап барасың. Анан түнү бою уктап албай тамак көп жегендиктен 5 бармактан кийин кантип уктайсың. Азыр мен кичине диета кармап, өзүмдүн ошо жеген тамак питаниямды кичине туура болсун деп каалайм да. Анан бирок биздин тойлор менен эч качан диета кармалбайсың го. Ошо Катар менен тойлор. Бул салат аябай кызыктуу да. Бул мисалы анын курамы бул ананас, крабовые палочки, анан пияз, жашыл пияз. Анан бунун баарын майонез менен заправка кыласың, бүттү. Чынында эле айтмакчы, жалкоолордун салаты ичинде дагы бири калып калыптыр. Дагы бири бар. Дагы бири бар. Ооба, жалкоолордун салаты бирок аябай жеңил. Анан ошол мисалы көпчүлүк биздин салаттарды жегенде кадимкидей ашказаң тим эле оор болуп, тим эле башка тамактарды жей албайсың да. Бул салат аябай жеңил. Ошо летний салат деп коет, анан литовский салат деп коет экен да. Эми жашыңыз ортолоп калыптыр. Мындайча айтканда, оор салмактап кандай жүрүш керек, кандай кийиниш керек, балдарга кандай тарбия бериш керек, коомдо кандай айым болуш керек деген суроого жооп берүүчү убактыңыз келиптир да. Бирок сиз жаш элесиз. Рахмат. Айымдарга кандай кеңеш берет элеңиз? Айым деген кандай болуш керек? Сиздин көзүңүз менен. Биздин айымдар негизи көп жертвалаганды жакшы көрүшөт да. Жертва дегенде өзүн менен берилип кетет да. Мен ушул биздин айымдарга болгон ооба, тобокелге. Кыргызча ушу билбей жатпайм кандай болот экенин. Анан мен айымдарга болгон ушундай рекомендациям бар да. кеңешиңиз. Ооба, кеңешим. Көп ушу тобокелге салбаш керек да. Анткени биз ушунчалык берилип кеткенден кийин анан бизге эч ким ыраазычылыгын билдирбей, рахмат дебей калса, биз аябай таарынабыз. Анан ушундай айтат го, көп элден күтпөсөң, адамданбы же бирөөдөн, анда ушунчалык көп таарынбайсың дагы, анан разочарование деп коет го, ушундай болбойт. Ошондуктан биздин айымдарга ошондой кеңеш берет элем. Өзүн багып, ойлоп, анан өзүн мага эмне жагат деген суроо берип, анан өзүнүн жашоосун өз кооздобосок, бизге эч ким жардам бербейт. Ошондо кандай деп ойлойсуз? Мисалы бир мындай мисал келтирип кетсеңиз. Бүгүн тамак жасаган келген жок, Ооба. Жасабасаң эчтеке болбойт. Эч ким өлүп калбайт, ачкадан өлбөйт. Мен ушул сөздү күтүп атканда. Жок, негизи ушундай болуш керек да. Биздин аялдар ушундай, мисалы мен ушунчалык чарчап келдим. Анан кыйнал чарчап, анан тамак жасашым керек. Тамак жасаганда мен ачууланып жасайм да, анткени мен чарчап турам. Мен кечке иштедим, акча таптым. Анан келип туруп тамакты жасайсың дагы, анан биздин өз балдарыңа тим эле милдет кылып, мына мен жасадым, мен чарчадым депчи, анан ушундай театр болуп кетебиз да бизчи аялдар. Анан негизи үйгө келип чарчадык, эмне кылыш керек? Мен мисалы үйгө баратканда мен сезип турам да, мен тамак жасаган ошо настроением жок, алым жок. Жолдон алып туруп, бир кулинарияга барып, бирдеме сатып берем, жеңил тамак. Же бүгүн разгрузочный день деп коебуз. Вот бир күн кичине тамак жебей калсак, азыраак жесек же силер жасаган тамакты жесек, эчтеке болбойт. Мисалы менин балдарым аябай пиццаны жакшы көрүшөт. Пиццаны биздин азыр көп, биздин тегерегибизде ушунчалык көп кулинариялар бар, столовыйлар бар. Же балдар менен жүргүлө кафеге барат десең, тим эле жыргашат меникилерчи. Мисалы менин балдарым ошо мамам тамак жасап берсин дебейт. Сиз ошого көндүргөнсүз. Мен көндүргөм. Бактылуу бала качан бактылуу болот деп ойлойсуз? Бактылуу бала бул бактылуу үй бүлө. Бактылуу бала бул энеси бактылуу болсо гана болот. Ошондо гана бактылуу. Ооба, анткени мисалы биздин үйүбүздө да ошондой да, мисалы менин мамам
настроение жок болуп уруша берсе, биз баарыбыз настроение жок болобуз. Туурабы? Демек үйдөгү аба ырайы бул айымга байланыштуу болот экен. Ооба. Ошондуктан мен өзүмдү уже азыр кыйнабай калгам. Тамак жасагым келсе жасайм. Ушу настроение мен аябай жакшы жасайм. Бирок жок болсо, эчтеке болбойт. Мен эчтеке болбойт экен. Бүгүн тамак Эчтеке болбойт. Кир жуулбай калса, үй жыйналбай калса, балаңыздар мурду агып жатканда эчтеке болбойт. Жок, мурда агы жатып калса, аларды мисалы караш керек. Бирок ушундай бала ооруса, бала ооруйт. Бул катастрофа эмес. Аны дары бересиң, карап коесуң. Бирок өзүң настроениеңди бузуп, мен жаман энемин, анан бул менин күнөөм деп өзүн жебеш керек да. Биздин мисалы айылдар биздин бирок кээ бир кайненебиз, күйөөбүз ушинтип айтып коет да, бала ооруса сен күнөөлөсүң деп. Жок. Бала негизи ооруйт. Мен азыр 4 баланы чоңойттум. Мен азыр мага бирөө бир замечание кылса, мен аны өзүмө албайм. Бала негизи ооруйт. Бала ооруш керек. Бул антитела пайда болот. Анан вирус деген бар. Бул аялдын күнөөсү эмес да. Бирок биз айымдар билбейм. Өзүбүзгө ала беребиз да. Мисалы корона болобу, биз күнөөлөбүз. Бирдеме болобу, баарына биз күнөөлөбүз. Бүттү, салатыбыз даяр, майонез. Салатыбыз даяр. Ошо майонез. Салат негизи жеңил, майонез үчүн эле кичине анча да жеңил болбойт, бирок бул эч кандай бузбайт да салатты. Кичине тузду кичине эле кошобуз. Анткени ошол пияздын жана майонездин өзүнүн тузу бар. Ошондуктан ошол жалкоонун салаты деп коебуз. Литовский салат. Балык жарым саатта даяр болот. Чийгөгүн алып туруп кайнаттык. Жарым саатта биздин жер жемиштер дагы бышыш керек. Ошол нутту негизинен дамдап көрөбүз. Анда азыр балыкты чыгарып туруп, аны кичине турап коебуз. Жегенге жеген болуш үчүн деп. Этти чыгарып туруп, азыр биз ошол шорпону тундурушубуз керекпиз. Анткени балыктан көп неме чыгат экен, түз кармасаң. Отдельный кастрюлга тундурабыз. Шорпосу таза чыгыш. Ооба, таза чыгып, ошол эч нерсе болбош үчүн. Да. Ошо кастрюль көп керек болот да. Ооба, бул тамакка. Анан балыкты майдалап турабыз. Ооба, балыкты тураш керек, анан могу жер жемиштерди ошол шорпого кошобуз да. Бир сыра кайнасын деп. Жер жемиштин ошол отдельно кайнатып туруп, анан ошол шорпого кошобуз. Шорпо биз кичине тунук болуш керек да. Туз кошконбуз буга чейин. Негизи Япон тамак ашы аябай пайдалуу болот да. Япон, Корея. Биз шорпону жарым саатта кайнаттык. Баары кайнады. Анан этти тура эле кошобуз. Ошо 40-45 мүнөттө ошо супту жазса болот. Достор, биз Японго болгон сапарыбызды алдан ары улантабыз. Мына жарым саатта балыгыбыз дагы даяр болду. Азыр шорпого салыш үчүн муну атайын майдалап аткенбиз. Ооба, кылкандарын чыгарып коюш керек. Анткени мен бул биякта сёмканы алгам. Ошол сёмканын кылкандары чоңураак. Башка балык болсо болот, бирок ошо обязательно балдары жегенге ылайык болуш үчүн ошо баарын чыгарып тазалап коем да дайымачы. Анан ошол баары чогуу жасаганда бат-баттан жасасак, биз 45 мүнөттө бир суп, анан бир салатты жасап койдук. Өтө жакшы экен. Конокторду тосконго да ыңгайлуу. Үйдө бат-баттан конок тососузбу? Мен көп конок тоспойм, бирок тоскону жакшы көрөм. Анткени ошо даярданып, жакшылап, бирок ошо убакыттар болгондуктан мен негизи жаңы жылдан кийин жок, үйгө да чакырган жакшы көрөм, бирок көп чакырбайм. Анткени мен ойлойм, бул дагы башка адамдардын дагы убактын алат, бирок негизи бизде январда ошо не сезон болот да. Жаңы жылдан кийин ошол баардык өзүм болгон милдетимди аткарып, конокторумду чакырып, орозодо чакырабыз, обязательно ооз ачтырабыз. Анан көп өкүл балдарым бар, туугандарым бар. Биз ошо бир жылда бир сыйра баарын чакырабыз, бирок бат-баттан эмес да.
Биз этибизди балыкты турадык, баарын кылкандардан тазалап, ошо кастрюлга кошобуз. Анан эң негизгиси ушул биздин шорподо, япондук шорпосунда бул специялар. Лавровый лист, кунжут, соевый соус, анан водоросль кошобуз. Аны кошпосок биз уха болуп калды. Классический орус тамагындагы уха эле. Бирок башка специяларды кошкондо бул японский суп болуп калат. Мондай водоросли бар. Бизде азыр көптөгөн магазиндерде сатылат. Жареный водоросли деп коет. Ошон кичине алып туруп кошуп коесуңар. Суп негизи даяр, бирок кичине ушул даамын чыгарыш үчүн, японский суп болуш үчүн ушинтип үзүп коебуз да. Анан обязательный штрих бул ушул кунжут. Кунжут дагы аябай полезный. Семена кунжута. Анан аягында ушу даяр болгондо соевый соус кошуп коебуз. Көп кошпош керек. Бир сыра кайнатып туруп, биздин суубуз даяр болот. Өңүн өзгөртөт. Ичине өңү башкача алып калат, күрөңүрөөк. Достор, Дарик эжекем жасаган мынакей япон сорпосу дагы даяр болуп калды. Баарыңыздарды дамдап көрүүгө чакырабыз. Келиңиз эжеке. Салатыбыз да даяр. Келиңиз. Сен биринчи дамдап көрчү, жагабы, жакпайбы? Алгач ушул салаттан дамдап көрөйүн. Ананас дам берет экен, э? Ооба, ананас кичине таттуураак, анан пияз ачуураак, анан ушундай өзгөчө дам берет да. Дамы чындап эле өзгөчө экен. Кана, бисмилла, шорподон көрөлү. Шорподон. Кайсы бир Айс Мурадилаев айтмакчы, тириң чайнап калбаган. Ай, тириң чайнап калба дегендей болуп тур да, сорпоңуз аябай дамдуу болуп тур. Кана, бисмилла. Рахмат. Ушул жайкы менүүгө аябай ылайык болот. Жайында ушул жеңил жана пайдалуу. Диета кармайм. Мен арыктайт элем дегендерге мен кеңеш берет элем. Ушундай сорпом жасап ичиңиздер, аябай жакшы экен. Витаминдүү, ден соолукка да аябай пайдалуу экен. Сөзсүз түрдө жасап көрүңүз. Эгерде сиздер биздин YouTube каналдан бул видеону көрүп жактырган болсоңуздар, эгерде ушул тамакты жасап берсеңиздер, жакындарыңызга сөзсүз түрдө Дарик эжекени жана мени белгилеп коюңуздар. Баса, жана сурайын деп унутуп калыптырмын. Асман деп аталышы кайдан келип чыккан бул идея? Бул идея башынан эле ушул жылдыздар негизи асманда болот да. Биз жаш жылдыздарды, жаңы жылдыздарды жаңыртып жатабыз. Ошондуктан ошол өзүлө келип калды. Демек бийиктикте болду. Ооба, бийиктикте жылдыздар жансын, анан көптөгөн жылдыздарды топтойбуз деп. Дарик айыбызга чоң рахмат. Биздин берүүбүзгө ушул сизге рахмат. Аш болсун. Келгиле макул тартып берейин деп. Бул да болсо, бул мындай эмгек кылуу да. Мисалы үчүн маңдай теске отуруп маекалуу, бул такыр башка. Ал ошол тамакты жасап, ошону теле көрүүчүлөр менен бөлүшүп, кандай дамдуу тамак болот экен, мен азыр айта албай жатам, өтө дамдуу экен. Анан жалпы сизди көрүп жаткан жалпы аял затына бир жакшы калып тилек айтып койсоңуз. Мотивация болсун күчтүү. Урматтуу айымдар, бизди көргөн үчүн чоң рахмат. Биз силер үчүн ушундай пайдалуу теледолбоор болсун деп иштеп жатабыз. Назира, сизге да чоң рахмат келгениңиздерге. Аш болсун. Айтарым, өзүңөрдү айымдар жакшы көргүлө. Сиз бактылуу болсоңор, үй бүлөңүз бактылуу болот. Үй бүлөңүз бактылуу болсо, биздин коомубуз бактылуу болот. Анан мен өзүм жумушума жараша сиздин балдарыңыз же жакындарыңыз ошол чыгармачылыкка жакын болсо, аларды колдоп, жардам берип турсаңыздар деп мен суранам. Бар болгула, сак болгула, бактылуу болгула. Чоң рахмат сизге, сөздөр болду. Алтындарым, биз сиздер менен коштошуп коебуз. YouTube каналыма сөз түрдө катталып, комментарий калтырып жана лайк басып унутпаңыздар. Подписка бөлүмүнө кирип подписаться кылып койгоч, анткени жаңы чыккан видеолор сиздер бат-баттан көрүп турасыздар. Аты жөнүм Назира Бердиулова, көрүшөбүз.